картасы, территориясы бар. Чогултуп атканы жакшы эле. Өлкө башчысы Садыр Жапаров пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык Баткен, Жалал-Абад, Ысык көл, Ош, Талас жана Чүй облустарынын айыл аймактарынын жана шаарларында пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүлөт. Тактап айтканда айыл аймактар бириктирилет. Аймактарды ирелештирүү долбооруна ылайык райондук жана облустук комиссия иш жүргүзгөн. Эми Жалал-Абад облусунда 37 айыл өкмөт, облустук 4, райондук маанидеги 5 шаар калат. Ал эми президенттин жарлыгын ишке ашырууга даярдыктар көрүлүүдө. Дагы бир нече комиссиялар түзүлөт. Ведомстволук аралык комиссия түзүлөт. Ошо комиссия менен биргеликте иштейбиз. Мисалы 2-3 айыл өкмөт бириксе, ошолордун чек арасын чектеп, жаңы карта түзүп, жаңы айыл өкмөт түзгөнү, айыл аймак түзгөнү ошого иш алып барабыз. Жарлыкка ылайык кыскартылган айыл аймактардагы жайыт, салык жана башка маселелерди чечүү жагы каралып, тиешелүү жактарга милдеттендирилмекчи. Ал эми айылдык кеңештин депутаттары мөөнөтү бүткүчө ишин уланта алат. Аны менен катар ирелештирүүнүн негизинде Жалал-Абадда канча каражат үнөмдөлөрү айтылды. 214 миллион тегерегинде ал экономия болуп турган акчаны Жалал-Абад облусунун шаарлардын, айыл аймактардын, райондордун өнүгүүсүнө жумшалат. Ал эми кыскартылган муниципалдык кызматкер болобу, мамлекеттик кызматкер болобу, аларга мыйзам чегинде компенсация төлөнүп берилет. Ал деле ойдо бар, алар деле жумушка жайгашкандары аракеттенебиз. Реформадан кийин айыл аймактардагы географиялык өзгөрүү, шаарга кошулган аймактарда салыктын көбөйүшү, аталыштардын өзгөрүшү эл арасында бүдөмүк ойду жаратууда. Алсак Сузактагы Курманбек айыл өкмөтү дагы 2 аймак менен биригип Көгарт айыл өкмөтү деп аталары пландалган. Курманбек Баатыр деп ысымын берген кыра көрбөйт. Мынау ушу дагы жакшы. Мисалы үчүн Жалал-Абад шаарында 7 Курманбек Баатырга байланыштуу 7 ат бар экен. Ал эми ошол өзүнүн ошол жерде жанын берип аткан жердегинин атын койбой атканга мен таң каламын да. Мен муну баары бир көп жерге кайрылуу кылам. Депутаттар менен, жергиликтүү тургундар менен, андан сырткары ар бир район шаарларда комиссиялар түзүлгөн. Ошо комиссиялардын дагы бардыгын ойлорун, чечимдерин алып, ошонун негизинде аталыштары бириккендерге ошолордун сунуштары менен болуп атат. Административдик аймактык реформанын негизги максаты айыл аймактарда жана шаарларда социалдык экономикалык кырдаалды жакшыртуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, калктын бакубаттуулугун камсыздоо болуп саналат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.